Бүгүнкү күндөн тартып Чаткал районуна жарандарды киргизүүгө тыюу салынды. Эми Чаткал районуна сырттан келген жарандар киргизилбейт. Бул тууралуу өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурболот Мирзахметов билдирди. Ал ошондой эле Чаткал районунда коронавирус илдетине кабылган 7 учур катталгандыктан жергиликтүү элге медицина кызматкерлери жана жергиликтүү бийлик тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатканын белгиледи. Чаткал районунда бүгүнкү күндө алгачкы оорулар катталып атат. Мындайча айтканда, бул жакта дагы мен ойлойм Чаткал районунун эли бизди туура түшүнүп, бизге колдоо жасоо менен бүгүнкү күндө ушул карантиндин баардык талаптарын толук аткарып, үйдөн чыкпастан контакттарды азайтып берсе, мен ойлойм бир 15-20 күндүн ичинде биз Чаткал районундагы бир жакшы жумуштарды аткарылып, өз элди мурунку жашоодой болуп, оорулардын баардыгын тийиштүү больницаларга киргизип, ал эми айыктырып чыгарууга да жетишип калабыз деген ойдомун. Жалал Абад облусунда 1-майдан тарта 1452 ишкана ишин баштады. Нурболот Мирзахметовдун айтымында коронавирус илдети тарагандан баштап облуста 7193 мекеме ишкана ишин токтоткон. Мындайча айтканда 6919 адам өз жумуштарына кайрадан чыгып, азыр иштерин баштады. Бул иш-чара өзүнүн өкмөттөн коюлган милдеттер боюнча өзүнүн нугу менен иштер жүргүзүлөт. Ошол эле кезде мен токтолоо кетчү нерсе бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышы боюнча токтоло кетсек, 2020-жылдын 4 айына коюлган план 1,617,359 сом бизге план жеткирилсе, тагыраак мындайча айтканда 103%-га область аткарды. Былтыркы эгер так айта кетсем 1,673 миллион акча каражаты чогулуп. Ал эми нарында коронавирус жуктургандар менен байланышта болгондорду кайрадан текшерүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов билдирди. Анын айтымында облус аймагында коронавирус жуктурган 98 жаран менен байланышта болгон 3242 адам кайрадан текшерилди. Ачак чыккан жерлердин баарын бир сыйра кайра ошол үй бүлөлөрдү, ошол айыгып чыккандарды, алар менен контакт болгондордун баардыгын азыр ошо жерлерде ошол ФАПтын кызматкерлери, атайын органдын кызматкерлери болуп, ошо үймө кыдырышып, алардын температураларын ченеп, текшерип, анан баягы дагы мындай кооптуу абал түзүлүп калса, ошол жерден сразу экспресс тестин алып, андан ПЦР тестин алып, ушундай баягы иштер жүрүп атат. Нарын шаарынан өзгөчө бала алынганы менен учурда кыймыл абдан көп болууда. Учурда облустук деңгээлдеги 3 пост иштеп жатат. Кыймылды жөнгө салуу үчүн өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов шаардын кире беришиндеги 4 пост калганын кошумчалады. Бүгүн түн эле 18 машинаны ошол Кочкордун постунан кайрыдык. Баягы жөн эле мындай ошо Бакаронго бараттык эле же болбосо дагы башка жумуштарыбыз менен деп бул биринен баштап абдан мындай кирип чыгуу абдан көбөйүп кетти. Ошон үчүн биз жерлерди дагы катуураак баягы көзөмөлгө алып баштап атабыз. Андан сырткары Нарын шаарынан өзгөчө абал алынды деп атабыз, бирок ушул шаарда абдан кыймыл көп болуп атат дагы эле. Ошон үчүн биз шаардын кире бериштериндеги 4 посту тең калтырдык. Ал арада Ош облусундагы 334 адам медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Бейтаптар менен байланышта болгондорду обсервацияга алуу үчүн 2133 орундук даярдалган. Учурда 168 киши обсервацияда. Буга чейин тамак аш өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан берилип келсе, бүгүндөн тарта кафе, тамактануучу жайлардан даярдалып бериле баштаарын Ош шаарынын вице-мэри Нурбек Кадыров билдирип, чет жерден келген жашоочуларга токтолуп өттү. Сапатын дагы жогорулатып, жалпысынан мына сырттан келген жарандарыбыз, Россиядан, Дубайдан, Турциядан келген жарандарыбыз шаарыбызда обсервацияга алынып атат. Алар 14 күн обсервацияда жатып, повторный ПЦР тесттен тапшырылгандан соң, андан кийин үй көзөмөлүнө чыгарылат. Ош облусу жана Ош шаары боюнча анализдер Ош шаарынын оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборундагы аккредитацияланган вирусологиялык лабораторияга келип түшөт. Учурда Ош шаарында жетиштүү тест системалар бар. Тест системанын бизде COVID-2019га текшере турган тест системабыз запаста 10956 бар. Булар дагы Россиядан, Кытайдан, Турциядан болуп бөлүнүшөт. Айта кетсек, Россиянын тести 4320, Кытайдан келген 192 жана Турциядан 4934 тест система турат.
Таксисттер жана коомдук транспорттун айдоочулары салондорду желдетип күн сайын дезинфекциялоону аткарышы шарт. Бул тууралуу брифингде Ош шаарынын оорулардын алдын алуу жана санитардык инспекция борборунун башкы дарыгери Салтанат Орозбаева билдирди. Анын айтымында жүргүнчү ташыган унаанын ар бир айдоочусунда 4-төн 5ке чейин запастагы бет каптар болушу керек жана аны 3-4 саат сайын алмаштырып туруу керек. Ош шаардык санитардык инспекциянын кызматкерлери такси жана микроавтобус айдоочуларына дезинфекциялоого жардам бере алышат. Түштүк кала мэриясынын маалыматы боюнча мобилдүү топ шаардык транспорттагы санитардык нормалардын сакталышына көзөмөл жүргүзөт. Айза Камчыбекова, Улугазизбек уулу, Пирамида.